Спайдем эже, биздин бүгүнкү кыска рубрикасына кош келипсиз. Алгач эле өзүңүздү биздин досторго тааныштыра кетсеңиз. Бардыгыңыздарга салам. Менин атым Токтолиева Айдеми. Мен Мээримчи кыздар федерациясынын тренеримен. Чоң рахмат. Быйыл ошол 11 класстын окуучусу болдуңуз. Ошол биздин федерацияда 1 жылдан ашуун өзүңүздүн салымыңызды кошуп иштеп келе жатасыз. Эми алдыга койгон пландарыңыз жөнүндө, кыял максаттарыңыз жөнүндө бөлүшө кетсеңиз. Негизинен кыял максаттарым аябагындай көп. Жана ошонун баардыгына жетишкенге аракет жасайм баардык күчүм менен. Ал эми келечектеги мындай жакынкы турган кыялдарым бул албетте ошол бүтүрүүчү классты 11 классты жакшы жыйынтыктар менен аяктоо, жартыга жакшы балл менен тапшыруу, гос экзамендерден, мамлекеттик экзамендерден жакшы өтүү, жакшы кызыл аттестат алуу болуп саналат. Ошону менен эле биргеликте мен мугалим эжекелерим менен биргеликте алтын белгиге аракет жасап жатабыз. Чоң рахмат. Ушул 11-ди бүтүп, буюрса жерталарды жакшы балга тапшырып, эменткенден кийин кайсы кесипти тандайын деп жатасыз? Ошол жөнүндө бөлүшө кетсеңиз. Чындыгында бул абдан жакшы суроо. Анткени учурда мен үчүн бул абдан актуалдуу суроо болуп саналат. Негизинен учурда мен ошол юридикалык жакка тапшырсамбы деп жатам, бирок кайсы университетке тапшырам азырынча чече элекмин. Чоң рахмат. Ал эми биздин акыркы сурообузга өтсөк, ушул биздин жаш эже сиңдилерибизге, жаш өсүп келе жаткан кыздарга, досторубузга өзүңүздүн кандай кеңештериңиздерди бере аласыз? Акыл насааттарыңыздардан бөлүшө кетсеңиз. Мен эмне демекчимин? Бардык кыздарды, өспүрүм кыздарды дал ушул жака биздин федерацияга чакырат элем. Себеп дегенде бул жактан бардык кыздар өзүн таба алышат, өздөрүн ар тараптуу өнүктүрүшөт, көптөгөн өзүлөрүнө керектүү жакшы маалыматтарды топтой алышат. Ошону менен эле биргеликте келечекке эң бир чоң кадамдарды таштай алышат деп ишенимдүү айта алам. Чоң рахмат. Сизге мындан кийинки окууларыңызга, алдыда иштерге, иш жүзүндө да көптөгөн ийгиликтерди каалайбыз. Ар дайым лидер кыз болуп, үлгү алчу эжелерибизден болуп жүрө бериңиз. Рахмат.